Мени коркута албайсыңар, билесиңер аны. Кызарасызбы, олоюп карайсызбы, мага так таасир кылбайт ал. Аны башкаларга караңыз ошондой кылып. Мен сиздин кесипкөйлүгүңүздү билем. Сөз Мадумаров Адахан Кимсамаевичте. Биз азыр кайсы мыйзамды карайбыз? Кайсы долбоорду? Бир пакет менен болбойт. Пакет менен кабыл алган заман өттү, бүттү, кетти, кайтпайт. Кудай кааласа кайтпайт. Пакет менен болбойт. Илгери жана килограммдап, анан пакеттеп кабыл алган мыйзамдардын кесепетин көргөнбүз да. Биз ар бир болгондо да коопсуздук маселесине, таандык болгон маселени ар бир мыйзам долбоорун өзүнчө, ар биринен өзүнчө кабыл алышыбыз керек, талкуулашыбыз керек. Ошондуктан биринчи кайсы мыйзамды кабыл алабыз, эмнеден баштайбыз, ошону айтсаңыз, ошого жараша сөз кылалы. Адахан Кимсамаевич, биз ирети менен эле баратабыз. 5 мыйзам долбоору кирди, аны ар бирин өзүнчө карап чыгабыз. Ошо азыр кайсысын карайбыз? Азыр 3-чү маселе мына Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук органдары жөнүндө мыйзам долбоору. Биринчи окууга киргизилип атат, күн тартибинде 3-чү маселе. Жарайт, анда ошонан баштайлы. Ооба. Пакети менен кабыл алганыбыз болбойт. Биринчи суроо. Бул мыйзамдын долбоору 28 август 18 жылы кирген экен. Туурабы? 3,5 жыл башта. 3,5 жыл башта. 3,5 жыл башта өкмөттү башкарып аткан киши азыр кыргыз унутуп эле калды, андай кишинин болгонун Абылгазиев деген киши киргизген экен. Ошондо сурап атат. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин аталган мыйзам долбоорлорун кечиктирилгис катары кезексиз тартипте карап берсин деп. Эгерде 3,5 жылдан бери бул мыйзамсыз жашап аткан болсо, эмне ошондой шаштырылды? Кезексиз тез арада карап берсин деген эмне? Эмне түрткү берди ушундай кайрылууга? Мен жана айтып кеттим, жанагы мыйзам дээрлик 9 биз жаңы 9 жаңы глава толукталып атат. 94-жылы кабылган мыйзам болчу. 94-жылы кабылган мыйзам болчу, анан 18-жылы ошол толуктап тактап түздөп киргизерде өзүңүздөр билгендей сот укуктук реформалар башталып, жаңы процессуалдык реформалар башталганда, укук коргоо органдары реформа башталганда, ошонун бүтүп анан аяғына чыгып бир жолу деп калтырылып калган бул мыйзам долбоору. Биз мечитке барабыз да, мечитке барганда айрыкча жума күндөрүндө эшиктин оозуна жалаң келиндер топтолуп алып, сүрөттөрдү илип алып, тез арада операция жасалыш керек болуп атат деп мойнуна илип алып, тилемчилик кылып турушат да. 5 жылдан бери бир эле сүрөт менен илинип тургандарды да көрөбүз да. Тез арада деп коет да. Тез арада операция кылбасак болбой калды деген. Өкмөт дагы ошентип кайрылып атат да, тез арада карап бербесеңер болбойт дейт дагы. 3,5 жыл өтүптүр. 3,5 жылдан бери эмне өзгөрдү? Концепцияга өзгөртүүлөр киргизилди. Ошол концепцияларга булар тескери келип калбайбы эми? Конституция жаңырды. Жок, конституцияга шайкеш келинип атат. Жаңы кылмыш кодексине, кылмыш процессуалдык кодекстерине жана концепцияларга туура келип жатат. Баары эксперттер иштеп чыккан өз убагында. Эми ар бир мыйзамды кабыл алып атканда ушул эле сөздү айтабыз, бирок мен сиздерге, урматтуу кесиптештер, кайрылып кетейин. 3-чү беренеде жазылып турат: улуттук коопсуздук органдарынын иши мыйзамдуулук. Адамдын жана жарандын укугу менен эркиндигин урматтоо жана сактоо, гуманизм, улуттук коопсуздук органдарынын системасынын бирдиктүүлүгү, аларды башкарууну борборлоштуруу, жашырындык, иштин ачык жана жашыруун методдорун айкалыштыруу принциптеринин негизинде жүзөгө ашырылат. Кызылдай калп. Жалган. Мен негизи мынау жаңы конституция кабыл алынгандан кийин, Кыргызстанда башкаруу системасы өзгөргөндөн кийин, бул мыйзам долбоорун такырынан четке кагып, башынан аягына чейин кайрадан иштеп чыгуу сунушун киргизем. Муну мен эгер бүгүн комитет жактап киргизбирген болсо, мен муну Жогорку Кеңеште дагы айтканга мажбур болом. Себеп бүгүн улуттук коопсуздук органдарынан тескерисинче кыргыз жарандарын коргош керек болуп калды. Башта кылмышкерлерден коргош керек болуп калса, азыр дал ушул кыргыз коопсуздук кызматынан, кыргыз милициясынан, кыргыз прокуратура сотторунан кыргыз жарандарын коргош керек болуп калды. Ал боюнча көп сөз болот, узун сөз болуп кетпестик үчүн мен кылдаттык менен ар бир беренесин карап чыктым.
убакытта мүмкүнчүлүктөн пайдаланып мен муну жогорку кеңештин сессиясында да айтам. Кээ бир бөлүмдүн жетекчилерине терең ыраазычылык билдирүү керек болуп калды. Ушул бөлүмдөрдү мүмкүн болушунча сактап калышыбыз керек. Мына ушул адамдын жана жарандын укугу менен эркиндигин урматтоо дегенде сиздерде кийинки мыйзамдарда жазылып турат. Жашыруун түрдө үнүн жазып алуу, жашыруун түрдө сүрөткө тартып алуу, башка деген нерселерди прокуратуранын жанагы уруксаты жок эле өз алдынча ишке ашырууга мүмкүндүк алып отурасыңар. Бул өтө кооптуу. Баш чайкабаңыз, мен сизге далилдеп берем. Бул өтө кооптуу жагдай. Абдан кооптуу жагдай. Конституция четте калып, конституциялык укугу бар мыйзамдарды дагы баса калып колдорун кайрып алып кетип бараткан учуруңарды соңку кездерде биз аябай көп көрүп атабыз. Буюрса 15-inde чоң төгөрөк стол болот. Ошонун негизинде дагы натыйжасында дагы көрөбүз. Ошондуктан урматтуу Жанар Кубанычбекович, урматтуу кесиптештер, мен ушул пакет менен көтөрүп келген мыйзамдын бүт баарын Кыргыз Республикасынын баш мыйзамынын өзгөргөндүгүнө жараша, ыйгарым укуктардын кескин түрдө өзгөргөндүгүнө жараша, бул 18-жылы киргизилген. Анда Кыргыз Республикасынын өкмөтү деген түшүнүктөр бар эле. Азыр андай түшүнүктөр жок. Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин макамы ал кезде такыр башкача эле. Азыр андай макамдар жок. Конституциянын өзгөргөндүгүнө байланыштуу, а бул жерде негизги принциби баш мыйзамды бекем сактоо менен жоопкерчиликти мойнубузга алабыз деген жоопкерчиликтер турат. Бул мыйзам бүгүнкү Конституцияга жооп бербеген мыйзамдын долбоору катарында баарын кайрадан четке кагууну сунуш кылам. Рахмат. Жооп берип коем. Чоң рахмат. Урматтуу Адахан Имсанбаевич, беренде жазылып турат. Сиз айткан жана иш-чаралардын баары бул албетте ыкчам изилдөө иштеринин бир методдору болуп эсептелет. Бирок сиз айткандай эми баары эле мындай коюп же угалаганга эч ким жооп бербейт. Анда жана тергөө соту болот. Тергөө сотунун ушул мыйзамда каралып турат. Тергөө сотуна тергөөчү же тийиштүү кызмат алып барып барат. Ошону тергөө соту карап туруп, эгер ынанса, көнүсө, ушуну жетишерлик десе, анан ошондо санкция берет. Ошондо гана коюлат иштер. А бул деген мындай жөн эле барып, эми бул албетте бүгүнкү күндө бир орусча айтканда демонизация болуп кетти. Улуттук коопсуздук органдарын мен кескин түрдө мындай четке кагууга акым бар деп ойлойм. Себеби ушул жерден 30 жылдан бери мен иштеп келдим, көрүп келдим. Эми бул албетте демократиянын бир эмеси, шааниси. Бирок сиздерден бир дагы жакшыраак барып, колдоп берүүңүздөрү Адахан Имсанбаевичтин сиздерден өтө көптөн көп суранабыз. Эми мындайда, урматтуу кесиптештер, сүйлөгөн сөзүбүз бир да, жасаган ишибиз башка. Сиз айтып аткандай, мындан уруксат алат, тигинден уруксат алат, андан кийин гана уруксат берилет дегендин бүтүндөй бүт баары калп. Баары жалган, жомок. Силерге буйрук берилет, барып аткарасыңар ошону. Силерге буйрук берген кезде дагы аткарган кишилердин жоопкерчилигин ушул жерде караш керек болуп калды. Кыргызстанда соңку 1 жылдын ичинде мыйзамсыз кармалып, негизсиз кайрадан бошотулуп аткандар канча саны? А сиздерге 2 күн жетиштүү болуп атат. Аны кармап барып, пөстөгүн кагып, кечирим суратып, кайрадан чөгөлөтүп чыгарып коюш. Бул жакшылыкка алып келбейт, урматтуу коллегалар. Дагы бир жолу айтам мен, негизибиз өтө чоң. Конституциянын өзгөргөндүгүнө байланыштуу, ал жерде принципиалдуу маселелер өзгөрдү. Мына бүгүнкү күнгө бул сиздер мындан 3,5 жыл баштагы сунуш кылган мыйзам ал принциптерге туура келбейт. Мейли эл аралык дейсиңер, кандай десеңер, кандай деңгээлге койсоңор койгула, мен сиздерге 15 мүнөттүн ичинде далилдеп берем. Бул таптакыр туура келбейт. Нукура башаламандык алып барасыңар. Мына сот системасын реформа кылабыз деп 5 кодексти кабыл алып, пакети менен сиз айткандай. Натыйжада бүтүндөй сот системасы 1,5 жылга чейин шал абалында иштебей туруп калды. Кимдин чөнтөгүндө калыңыраак акча болсо, эски мыйзам менен иштеп, акчасы жокторго жаңы мыйзам менен иштеп, бүтүндөй элдин терисин шылып алган учурга келдик. Бул боюнча дагы чоң сөз болот, Кудай кааласа. Ошондуктан сиз сөздү көбөйтпөңүз. Эгер сөздү көбөйтөм десеңиз, ар бир беренеси боюнча мен суроолорумду берем. Аларга жооп беришиңиздерде менин күмөнүм пайда болуп калат. Мен сунушумду добушка койсоңуз, Конституциянын өзгөргөндүгүнө байланыштуу
бүт бардык идеология түп тамырдан коопсуздук боюнча маселе өзгөрдү. Башта ички тартипти камсыз кылуу өкмөткө жүктөлгөн эле. Азыр өкмөт деген түшүнүк жок. Качан өзгөрттүңөр? Качан өзгөрттүңөр? Биринчи окууда качан кабыл алынган? Жок, кечирип коебуз. Жок. Концепциясынан баштап аягына чейин мунун бүт баарын кайрадан карап чыгышыбыз керек, зарыл. Бизге урматтуу кесиптештер, ар бир жыйынга барганда, жолугушууга барганда соттун абалы боюнча, милициянын абалы боюнча, прокуратуранын абалы боюнча ыйлабаган инсан калган жок Кыргызстанда. Боздобогон, сыздабаган киши калган жок. Мына Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев мырза келгенде биринчи жыйын өткөргөндө айткан. Прокуратура кызматкерлерине кайрылып, канымды гана ичкенсиңер деди, харамалар, канымды гана ичкенсиңер деди. Бул менин сөзүм эмес, Өзбекстан президентинин сөзү. Мына дал ошондой жагдай бүгүн Кыргызстанда түзүлгөн. Биз түйүнөн баштап башкадан карап чыгышыбыз керек. Түйүнөн баштап биздин коопсуздук кызматкерлери элибиздин коопсуздугун камсыз кылат деген идеологияга өтүшүбүз керек. Ошон үчүн Жанар Кубанычбекович, менин сунушумду добушка коюң, өтпөй калса талкууну улантабыз, анда берине боюнча кетебиз. Рахмат. Рахмат. Эгерде сөз болгон болсо, мен азыр тактап туруп, дагы бир жолу өзүмдүн пикиримди айтам. Могул жерде кесиптештер айткан маселени 50-50. Бирөөлөр айтат, абдан кылдат окуп чыктым дейт. Кылдат окуп чыккан киши эч качан буга макул болбойт. Бул бир. Экинчи жагы, бизде бир кемчилик бар. Мыйзамды кабыл алып атканда бир кишинин сүрөтүн көрүп туруп алабыз да биз. Ушу киши сунуштап атат, ушу киши иштейт экен. Жок. Келет кетет кишилер. Бүгүн мыкты иштерди жасап атат деп мактап аткан кишиңер эртең жок. А мыйзам ондогон жылдар бою калат. Кеп мыйзамда, кеп адамда эмес. Ошон үчүн ким кандай иштерди жасап аткандыгы жөнүндө мыйзамды талкуулап атканда баа берип, жасакерлердин өнүн токтотушубуз керек. Мыкты иштеп аткан жигиттер, кыздар бүгүн кетип калат. Мен айтканымдын себеби, биринчи конституция өзгөргөндөн кийин бүтүндөй концепция өзгөргөн. Кыргыз Республикасынын жарандарынын тынчтыгын камсыз кылуу өкмөткө жүктөлгөн. Баштапкы конституция боюнча. Аны дагы мен эмес өзүңөр кабыл алгансыңар. Урматтуу өкмөт деп аткандар. А кийин азыр өкмөт деген түшүнүк жок болду. А могул жерде жок дегенди, урматтуу кесиптештер. Корутундусунда карабайсыңарбы? Мыйзам долбоорунун демилгесинин субъекти Кыргыз Республикасынын өкмөтү деп турат. Жок киши сунуш кылды муну. Биз ушуларды кепилдик алабыз, мойнубузга алабыз деген кишилер бар эле. Алар жок азыр. Бирок өкмөтү деген жазуу турат. Мен Рустам Алайбек уулу, сиздин кесипкөйлүгүңүздө эч кандай шегим жок. Мен сын пикир айтсам, мага дагы көзүңүздүн формасын өзгөртүп карабаңыз. Кепсиз жөнүндө кетип бараткан жок. Мени коркута албайсыңар, билесиңер аны. Кызарасызбы, олоюп карайсызбы, мага так таасир кылбайт ал. Аны башкаларга караңыз ошондой кылып. Мен сиздин кесипкөйлүгүңүздү билем. Сизди кайсы жетекчи келген болсо иштен бошотот, бир айдан кийин кайра чуркап издеп алып келет. Себеп өздөрү даяр эмес кишилер келет жетекчиңер. Ким иштейт? Алайбек уулу иштейт болуп, кайра эле сизди чакырат. Ошон үчүн жүрөсүз 30 жылдан бери эң мыкты кесипкөй болуп. Ишиңиз илгерилей берсин. Мен тилектешмин. Муну Кыргыз Республикасынын конституциясынын, азыркы күчүндөгү конституциясынын 29 беренесинин 1 жана 2 бөлүктөрүнө ылайык ар бир адам жеке турмушунун кол тийбестиги жөнүндө конституция айтып атат. А бизде Кыргызстанда жазылган, эгерде мыйзамдар Кыргыз баш мыйзамына каршы келсе, баш мыйзам түз иштейт деп турат. Анда эмне кыласыңар, бул мыйзамыңар иштебеген берене немеге көтөрүп келесиңер? Же түшүнүк менен кетебизби? А сиздердин мыйзамыңыздардын долбоорунда жазылып турат. Биз жашыруун түрдө сүрөткө да тартып алабыз, жашыруун түрдө жазып да алабыз, керек болгон болсо башка нерселерге дагы бара алабыз. Андай болбойт. Эгер конституцияда адамдын адамдык ариет, намысы, кат алышуу, кат беришүүсү
жеке инсандардын сүйлөшүүсү кечээ мына чыгарып бердиңер азыр өтө жаман жагдайга кеттиңер. Күйөөсү менен аялдын ортосундагы сөздөн бери чыгарып берип атасыңар. Ушулбу силердин мамлекеттик кызматты жасап атканыңар. Биз урматтуу кесиптештер, бүгүн жакшы көрүнөбүз деп алып эртең өз башыңарга өзүңөр таяк болуп тие турган жагдайларды айтып атам мен. Бүгүн силер депутатсыңар. Эртең кимсиңер? Көчөдө эч ким тааныбаган, салам бербеген бир жаранга айланабыз баарыбыз. Ушул мыйзам биздин үстүбүздөн иштейт. Балдардын үстүнөн иштейт. Кыргыз жарандарынын элдин үстүнөн иштейт ушул. Экинчи маселеси, эң коркунучтуу маселе. Мына жерде ушул бөлүм башчысы ким экен мен тааныбайт экенмин, Карабекова деген айым жазыптыр. Ушул Карабекованын чыгарган тыянагынын натыйжасында эле өзүңөр эле уялып туруп, кайрадан артка чакырып алсаңар болмок. Уялышыңар керек эле. Ушул тыянактарды чыгаргандан кийин болгондо дагы мына конституциянын мына караңызчы 115-чи беренеси боюнча кетип баратат. 3-чү бөлүгү боюнча. Бул деген бир полицейский мамлекетке айландырып барасыңар деген сөз болуп атат, коркунуч. Рустам мырза, бүгүн сиз иштейсиз, эртең башка киши келет. Сиздин үстүңүздөн иштейт. Ошондуктан Жанар мырза, мен сунушумду момундай деп айтам. Концепциясы башкасы боюнча мейли биздин айтылган сын пикирлер менен Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине киргизилсин, бирок киргизилген менен комитет ушундай сунуш беришибиз керек. Баш мыйзамдын өзгөргөндүгүнө байланыштуу, мыйзам долбоорунун киргендигинин 3,5 жыл болуп кеткендигине байланыштуу, Кыргыз Республикасында бийлик системасы түбүнөн өзгөргөндүгүнө байланыштуу, мыйзамдын долбоорунун ээси туура кайрадан өкмөткө бербей комитетке калсын. Мыйзам долбоору комитеттин карамагында калып, экинчи окууга комитет даярдаш керек муну. Жалпы жарандык коом менен бирге. Мына ошондо менимче максатка ылайык болот. Эгер биз артка кайтарып жиберген болсок, 6 ай деп атасыңар, 3,5 жыл иштебеген мыйзам менен иштешип аткандан кийин 6 айда бирдеме болуп кетмек беле. Бирок көпчүлүк айтып аткандан кийин макул, токтотолу, биринчи окуудан деле кабыл албай, жалпы концепциясынын негизинен кабыл алып туруп, калган мыйзамдын бүтүндөй долбоорлорун комитетке тапшырыңыз. Өзүңүздүн биз парламенттен сураналы. Мыйзамдын ээси комитет болуп калсын дагы, анан көп тараптуу комиссиянын негизинде кайрадан иштелип чыксын деген чечим кабыл алсак, менимче максатка ылайык болот. Рахмат. Туура. Урматтуу депутаттар, могу Адахан Кимсамаевичтин сөзүнөн кийин менимче туура эле болду окшойт. Баарыбыз эле бир пикирге келдик. Регламент боюнча биринчи окуудан кийин бардык мыйзам долбоорлорун автоматтык түрдө комитет жооптуу болуп эсептелет. Ошондуктан азыр менимче суроо жоопторду кыскартып, эгер туура көрсөңөр, албетте өзүңүздөрдүн чечимиңиздер. Биринчи окууда концепциясын колдоп берип, анан жогорку кеңештин жалпы жыйынында талкуулап туруп, экинчи окуудан комитет кенен отурсак. Чыңгыз Азаматович да ушундай айтты, Адахан Кимсамаевич да сунуш берди. Нурлан Тургунбекович. Рахмат. Эми бул жерде албетте жанагы бардык мыйзамдар баш мыйзамга каршы келбеш керек деген түшүнүк да, эреже да бардыгы бар. Бирок тилекке каршы көпчүлүк учурда атайын мыйзамдар баш мыйзамга каршы келген учурлар аябай көп. Бул жашоодо бардык мыйзамдар зарыл же болбосо маанилүү деп эсептелбеш керек да. Бардык мыйзам маанилүү. Бардык мыйзам зарыл. Бирок анткени менен мына ушул жана сын пикирлердин көпчүлүгү туура айтылды. Эми ошонун бардыгын жанагы жалпы жыйынга алып чыкканда биринчи окууда сөзсүз айтылыш керек мунун баары. Сиздер да ошол боюнча карап биргеликте жанагы айтылып аткан кемчиликтердин баарын жоюшубуз керек да. Анан эң башкысы ошол 4 жыл болобу, 2 жыл болобу ошо токтоп калганда эмес, биз алдыга карай жылышыбыз керек. Туура Адахан Кимсамаевич, сиз туура түшүнүп, туура неметип атасыз. Муну биз жылдырышыбыз керек да, жылбаган мыйзамды жылдырышыбыз керек. Бул иштеш керек, жаңыланып иштеш керек. Ошон үчүн добушка коюп эле жанагы айтылган сунуштардын негизинде корутунду кылып кое берсек болот деп ойлойм. Рахмат. Чоң рахмат. Урматтуу депутаттар, урматтуу Рустам Айбекович, мына депутаттардын сын пикирин
кооптонуусун уктуңуз, ага толук негиз бар. Чын эле мына мен айтам, мен да өзүм дагы аягында сөз сүйлөйүн деп аткам, бирок депутаттар айтып өттү. Экинчи окууга абдан мындай дыкат карап, чогуу бир столго отуруп, баарын өзгөртүшүбүз керек. Элге каршы мындай бул мыйзам иштебей тургандай кылып, анан өткөрүшүбүз керек деп ойлойм. Урматтуу депутаттар, Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук органдары жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоору биринчи окууга добушка коем. Айтылган сунуш пикирлерди эске алуу менен, урматтуу депутаттар, ушу концепциясын комитеттин сунушу азыркы сиздер айтылган сунуш пикирлерди эки депутат айткан, жок, эки депутат эмес, бардыгыңыздар эле айтып өттүңүздөр. Ошол сунуштарды эске алуу менен алып чыгабыз дагы. Анан экинчи окууда автоматтык түрдө биз комитет жоопкерчиликке алабыз. Редакцияга эми биринчи окууда деп добушка коем да, Даңгым Санбаевич. Комитеттин чечиминин редакциясын окуп койсоңуз, кандай болуп Комитеттин чечиминин билгизебиз? редакциясын азыр биз бир аз өзгөртүп атпайбызбы аныч? Аны Ошондо биз өзгөртүп атабыз. Комитеттин чечими корутундусу Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук органдары жөнүндө мыйзам долбоорунун концепциясы жактырылсын жана Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине биринчи окууда кабыл алуу сунушталсын. жок. Анда Бул мындай биринчиси. кылыңыз. Анда мындай кылыңыз, токтоп туруңуз. Концепциясы негиз катарында кабыл алынсын, жактырылсын эмес. Сиз сунушуңузду айтсаңыз, ошону добушка коем. Мен айтып атам. Ооба. Негиз катарында кабыл алынсын. Биринчи пункт. Экинчи пункт момундай деп кабыл алынат. Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинен ушул мыйзамдарды баш мыйзамга шайкеш келтирүү, иштеп чыгуу милдети тийиштүү комитетке жүктөлсүн. Мына ушул чечимди колдоп берүү жагы жогорку кеңештен суралсын. Мына ошондо толук кандуу болот дагы. Комитетке тапшырылат. Комитет анан шашпай отуруп алып, бардык беренелери боюнча иштеп чыгат. Бирок биринчи окууда кабыл алуу сунушталсын деп мен чечимге коюшум керек, Даңгым Санбаевич. Жогорку кеңештин жыйынына алып чыгыш үчүн биринчи окууда кабыл алуу сөзсүз сунушталат. Бирок биринчи окуудан карап туруп, анан ошол жерде чечимди кабыл алалы биз экинчи окууга өткөнгө чейин. Биринчи окуу режиминде негизинен жактырылсын деп койсок болот биз. Негиз катары кабыл алынсын десек. Негиз катары кабыл алынсын деп. Ооба. Да. Андан кийин, эгер биз ушул дээрлик концепциясын жактыргандан кийин, баягы ичиндеги мыйзамдын ар бир беренелери боюнча иштеп чыгып, жана өзгөртүү түзөтүүлөрдү киргизүү бул комитеттин мойнуна жүктөлүшү керек. Туура. Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук органдары жөнүндө мыйзам долбоорунун концепциясы биринчи окууда негиз катары жактырылсын жана Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине биринчи окууда кабыл алуу сунушталсын. Мына ушинтип добушка коеюн, урматтуу депутаттар. Ким макул? Жок, айтылган сунуштарды эске алуу менен дегенде ичине кирет. Азыр аппарат бизге жазып берет. Биз ошону менен жогорку кеңешке алып чыгабыз. Урматтуу депутаттар, ким макул? Азыр кечип коебуз. Чыңгыз мырзанын айтканы өтө маанилүү да, абдан маанилүү. Неге? Себеп биз мамлекетчил инсандар катарында бир көз караш менен карайбыз. Жарандык коом башка көз менен карайт. Жарандык коомдун позициясы такыр башкачараак болот. Ошондуктан Чыңгыз мырзанын айтып аткандыгын сөзсүз түрдө жазуу жүзүндө киргизишибиз керек дагы. Бул төгөрөк стол өтүп, жалпы жанагындай бир болбосо 1-2 жол өтүшү мүмкүн төгөрөк стол. Ушу палатасына ушундай сыяктуу формулировканы чыгарбай, биз өзүбүзгө милдет катары эме алып коелу, чечели өзүбүз комитеттин алкагында ушул процесс. Сиз парламенттик угуу жөнүндө айтып атасызбы? Жок, төгөрөк стол. Комитеттин чечими биз өзүбүз ушундай эме алып барайлы, өзүбүз эме кимдер кааласа биздин кесиптештерибизди чакырып коюп, тегерек стөлдү биз өткөрсөк болот. Бирок чечимге киргизбей, дегенде бул биз өзүбүзгө азыр эме жүктөп атабыз. Рас, комитетке өттүбү? Комитет кандай ыкма менен экинчи окууга даярдайт, аны өзүбүз чечели. Туура. Бул автоматтык түрдө регламент боюнча биринчи окууда кабыл алынгандан кийин жооптуу бул комитет болуп карайт. Регламентте ошентип так жазылган. Тегерек стол парламенттик угууларды өткөрүп, анан мындай кабыл алабыз. Урматтуу депутаттар, жана мен айткан маселе боюнча анда мен сиздерге текстин окуп бердим, негиз катары концепциясы жактырылып, жогорку кеңештин биринчи окууда кабыл алуу сунушталсын деп. Ошол сунушту добушка коем, добуш берип койсоңуздар. Ким макул? Каршы жок.
кабыл алынды. Чоң рахмат. Эми Рахмат. төртүнчү маселе. Төртүнчү маселе, урматтуу депутаттар. Биз эми бардын чогуу алып чыгабыз да жогорку кеңешке ирети менен. Ошондуктан эми төртүнчү маселеге дагы өзүнчө добуш беришибиз керек болот. Чалгындоо жана контур чалгындоо ишинин маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоору. Бул мыйзам долбоору дагы биринчи окууга киргизилип атат. Демилгечи министрлер кабинети, баяндамачы Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасынын орун басары Мамасадыков Рустам Алайбекович. Туура, ушу баарын эле ошентпейлиби Адан Нысанбаевич? Баарын эле, ар бирине токтолуп отурганын кереги жок. Ошондо сиздер айтсаңыздар, жөндүү болот да. Чоң рахмат. Урматтуу депутаттар, мына аталган мыйзам долбоорундагы биринчи окууда концепциясын негиз катары кабыл алып, жогорку кеңештин жыйынына чыгаруу жөнүндө маселени добушка коем. Ким макул? Макул, каршы жок, кабыл алынды. Ошондой эле мына 5-чи маселе, контур чалгындоо иши жөнүндө. Анда 5-чи маселени дагы күн тартибиндеги 6-чы, 7-чи маселени. Мына 3 маселе калды. Экөөнү өзүнчө добуш берип койдук. Анда жалпысынан пакет менен эле добушка коеюн. Ооба. Концепциясын баа негиз катары жактырып, анан биринчи окууда кароо жогорку кеңештин жалпы жыйынына сунушталсын деп. Ким макул, урматтуу депутаттар? Баары макул, каршы жок. Чоң рахмат.